тыгымсыз өсүп жаткан азык-түлүк баалары, күйүүчү майга болгон бүтпөс кезектер жана жарыктын такай өчүрүлүшү бул Шри-Ланкадагы 1948 жылы эгемендик алгандан берки эң оор экономикалык кризис. Көйгөй эмнеден башталды? Өлкө чай жана текстиль экспортунан тышкары туризмге жана акча которууларга көз каранды. Туризм тармагы 2019-жылдагы Пасха майрамындагы жардыруулардын кесепетинен эми оңоло баштаганда ковид пандемиясы болуп кетти. Тармактын кирешеси 2018-жылга салыштырмалуу 85%га азайган, ал эми акча которуулар дээрлик 3/1 кыскарган. Мындан тышкары Орусиянын Украинага кол салуусу ушул эки өлкөдөн келген туристтердин азайышына алып келди. Ошондой эле согуш албетте дүйнөлүк азык-түлүк жана күйүүчү майдын баасын жогорулатты. Шри-Ланканын тышкы карызы 51 миллиард долларга жетти. Кредиттердин айрым бөлүгү ири инфраструктуралык долбоорлорго жумшалып, алар пайда таба албай кыйналып келишет. Мисалы Хамбантота районундагы кытайлар курган аэропорт. Бул аймак Таседу Раджапакса үй-бүлөсүнүн кичи мекени. Учурда эл өлкөнү акыркы 12 жылдан бери башкарып келе жаткан Раджапаксаларга кыжырданууда. 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун алдында салыктарды ири көлөмдө кыскартуу сыяктуу чечимдерди кабыл алган өкмөттү абалды ого бетер начарлатты деп айыпташууда. Буга чет элдик валютанын агып чыгышын токтотуу аракетинде химиялык жер семирткичтерди импорттоого тыюу салуу саясаты да кирет. Ал чечим түшүмдүн жетишсиздигине себеп болуп, акчанын көбү азык-түлүк импортуна сарптала баштаган. ගොවීන්ට රසායනික පොහොර ලබා නොදීම මම හිතන්නේ වරදක් කියලා මම හිතනවා. Экономикалык кризисти көзөмөлдөө аракетинде өкмөт көбүрөөк акча басып чыгарып, өлкөнүн тарыхында болуп көрбөгөндөй инфляциянын жогорку чегине жеткирди. Шри-Ланканын тышкы резервтери дээрлик түгөнүп калды. Өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу тышкы карызы боюнча төлөмдөрдү токтотту. Өкмөт азыр эл аралык валюта корунан жардам издеп жатат. 22 миллион калкы бар аралдагы өлкө мындан да оор күнгө кептелиши мүмкүн.